Саламатсызбы, урматтуу биздин көрүүчү. Биз Швейцариянын Люцерн шаарында чөйрө форумуна келип, бул жерден Украинада жашап, иштеп келген ишкер байкебиз Азамат Исмаиловго жолугуп калдык. Азамат мырза, маекке макул болгонуңузга чоң рахмат. Башкача сүйлөшөлү. Жана 24 февралда Орусия Украинага чабуул койгондо мен эсиме дароо сиз жана Талай Сары байке келдиңер. Сиз Украинада экөөңөрдү мен тааныйт элем, анан кыжаалат болуп жаздым. Сиз баары жайында деп жаздыңыз ошондо. Ошол моменттерди айтып берсеңиз, сиз кайда элеңиз, кандай коопсуз жайда белеңиз? Эми ошо сиз негизи эле согуштун эң биринчи күнү жазып калбадыңызбы? Биз ошол күнү 24 февраль күнү таңгамал 4-тө согуш башталды деп мен ойго түштү. Мен андай сөздү уккандан кийин эч нерсени түшүнбөй калат экенсиң, эмне болуп атат деп. Анан туруп эле карасаң, элдин баары чемодандарын, машинелерине отуруп кетип атканын байкап эле. Анан көрсө ошо ракета атуулары болуп аткан экен. Биз таңгамал болгон үчүн муну сезген жокпуз. Анан элдин баары чыгып аткан убакта уже бизге кыргыз жарандары чала баштады. Ушундай согуш болуп атат, эмне кылабыз байке, мындай дешим. Биз эми азыркы паника калтырбай, үйүңөрдө отуруп тургула, чыкпагыла жолго, анткени жолдун баары уже пробка болуп аткан, элдин баары чыгып аткан эле. Ошон үчүн баягы бир аз тынчтыкты сактайлык, бир аз паника калтырбасын деп үйүңөрдө болуп тургула. Биз өзүнчө эвакуацияны пландарды элчилик менен кеңешип, өзүбүздө сүйлөшүп, андан кийин бир нерсе ойлонуш керек деп ошондой сезимдер болду, паника болду да негизи. Сиз ал жерде активисттердин бирисиз да, ошон үчүн ал жакта жүргөн адамдар сизге жазышты. Эми мен өзүм Украинада 16 жылдан бери жүргөн үчүн, диаспораны өзүм түптөп баштаган үчүн, башынан 5 жыл өзүм диаспораны жетектеп кылып калып калган үчүн, көбүнчөсү биз менен тааныш, баары менен сүйлөшүп, баарлашып, 2 жумада бир жолугушуп турчубуз. Анан бири-бирибизге чала баштады, көбү бизге чала баштады, байке кандай кылабыз, эмне болот депчи. Эвакуация болобу, кыргыздарды чыгарабызбы, кандай кылабыз депчи. Бирок ошол эле убакта бир жума мурун, 3-4 күн мурун биз элчиликке чалып, ушундай имиштер болуп атат. Кол салат имиштер. Эвакуационный пландар, программалар барбы десе, бизге элчиликтин иштегендери андай план бар, буюрса керек болсо кылабыз дешкен эле. Бизди бир аз эме кылышкан эле, камсанабагыла дешти эле да. Анан ошондон кийин 2-чи, 3-чү, 4-чү күнү уже биз кыргыздарды тышка чыгаруу эвакуация планын элчилик менен чогуу аткардык. Биринчи автобус менен 61 киши чыкты. Андан кийин эле 2 күндөн кийин ошол автобус менен дагы бир 35ке жакын кыргызстандык жаран чыгып, 100ге жакын жаран автобус менен элчиликтин координациясы менен чыкты. Андан тышкары өзүлөрүнүн жеке машинелери менен ошол согуш болгон күнү эле Одессага чыгып, Одессадан Молдова аркылуу чыккандар болуп атты. Машина менен жолго чыгып, Польша аркылуу чыккандар болуп атты. Ошо согуштун 2-күнчү күнү чыгып, Польшага барып, Польшада границада 15 километр очередь болгон үчүн 2 суткада өткөндөр болуп атты да. Ооба, качкандар көп болду. Автобустар менен болгондо баягы элди алып баратат деп, очередтерге күтүрбөй, тез өтүү мүмкүнчүлүктөр болгон үчүн жеке машинеси менен баргандар күтүп калды. Жеке машинеси барган менен күтүп калды да. Ошондо азыр Украинадагы кыргыздардын баардыгы коопсуз жерде, тынч аман десек болобу? Эми азыр ошентсек болот. Көбүнчөсү Кыргызстанга кайтты, Европага калгандары болду. Европада азыр калып ошол жерде бир статус алып иштейбиз деп аракет кылгандар да болуп атат. Ошолордун бирөө мен азыр өзүм Германияда 2 жылдык разрешение алып, документтерди бүтүрүп, Польшада фирма ачып, өзүбүздүн ишкерлигибизди уланталык деп азыр ошол жерде аракеттерди кылып атабыз. Сиз азыр ошондо Германия, Польша, анан жана дагы бир өлкөдө иш жүргүзүп атасыз. Азыр Украинадагы ишибиз уланып атат. Менин фирмадагы эмелерим, жумушчуларым ишке чыгып иштеп атат. Киевде. Өткөндө эле өзүм барып келдим. Баягы чыккандан кийин биринчи жолу бардым. Азыр бул форумдан кийин да бир жолу 18-inde барып келейин деген бир пландарды кылып. Биз албетте абдан зээнге ийетерлик көрүнүштөрдү көрүп атабыз. Ошол Борбор Киевдин өзү дагы бомбаланган, талкаланган,
Сиздердин турак жай, иш кылган жерлериңер мындай бүтүнбү? Кудай ашыр, биздин иш кылган жерлерибиз, биздин жарандардын үйлөрү, алгандардын баардын жерлери аман эсен. Мен ошо согуштан кийин биринчи жолу ошо бир 15 күн мурун барып келдим. Кадимкидей мурунку биздин тааныган шаар жок да. 11-ден 5-ке чейин комендантский час болуп, заправкаларда бензин жетишсиз, очередь менен, талон менен берилип аткандарын көрүп, кээ бир ресторандар, магазиндер азыркыга чейин иштебей тургандарын көрүп, баягы мурунку жөнөкөй жашап жүргөн шаарды көрө алган жокпуз. Бирок акырындык менен өзүнүн калыбына келип атат. Азыр Европага чыккан көп украиналык жарандар кайра өзүлөрүнүн кайтабыз, барабыз, өзүбүздүн иштерибизди улантабыз деп атат. Анткени Европа мамлекетинде да жетиштүү жакшы мүмкүнчүлүктөрдү көрө албай атат окшойт. Эми албетте өз үйүңө өлөң төшөгөн болот эмеспи? Бул жака көнүп кетиш, башка кылыш деле мындай кыйын да. Туурабы? Сиз деле кайра барып ишимди кылып атам деп атпайсызбы? Сиз ошондо мисалы ошо согуш токтосо, чабуулдар токтосо, кайра эле Украинага кайтасызбы же биякта калуу пландарыңыз барбы? Эми бул Украинанын согушу бизге көптөгөн көзүбүздү ачты десек жаңылышпайм. Мен Европа мамлекетинин көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөгө түрткү болду. Жол ачылды. Жол ачылды. Мурун мен Европага келип кетип эле бул мамлекетти билем деп жүрчү элем, бирок могу келип жашап, өзүң карап, көрүп, изилдегенде бул башкача экен. Ошон үчүн Европа мамлекетинде да ушунчалык көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар экенин байкадык да, как ишкер катары. Ошол өзүбүздүн Киевдеги ишти улантуу менен бирдикте ошо Европа мамлекеттеринде да ишибизди өнүктүрсөкпү деген бир пикирлер келип, азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Башка кыргызстандыктар деле кайра кайтабыз деген ою барбы же алар дагы мындай көңүлдөрү тартпай турабы? Эми байланыштабыз да сиз? Байланыштабыз. Кээ бирлери азыр Америкага кетип атат, кээ бирлери ошо Германия шаарында жүрүшөт, кээ бирлери Кыргызстанда жүрүшөт. Кыргызстанга баргандардын бир канчасы уже кайтышты, анткени Кыргызстанда жетиштүү ишти көрө алышкан жок. Биз ошо Украинага эле барып иштегенибиз да жакшы экен деп, кээ бирлери Кыргызстандан кайтышты. Европадагы балдар өзгөчө үй жай алып алган, машина алып алган балдардын көбүнчөсү эртели кечтир бул согуш бүтсө биз барабыз деген бир эме менен Европаларда биякта временный жүрөбүз деген бир көз караш менен жүргөн балдар да бар. Азыр жанагыл баягы катуу ок атышуулар, чабуулдар Украинанын чыгышында, чыгыш түштүгүндө болгону менен Киевке дагы кез-кезде мындай чабуул коюп атышат да, бомбалап атышат. Азыр Киевке барып кайра жашоо канчалык мындай коопсуз? Эми Киевке барып кайра жашоо абдан эле коопсуз деп айта албайм. Анткени 11-ге чейин жөн жашооңду улантып, 11-ден кийин комендантский час. Анан өзгөчө бул Украина мамлекети кээ бир чечимдерди кабыл алганда, Европа мамлекеттеринин башчылары келген убактарда Россиянын атпулдары ошо Киевке чейин ракеталар ыргытуулар болуп атат. Мен өткөндө барганда бир 2 күндөн кийин 14 ракета Киевке түштү. Ошонун экөөсү Киевде түшүп, даже эл жашаган жерге түшүп, көптөгөн жаш балдар да бир каза болду. Эми андан эч ким мындай не застрахован да, андай нерсе. Эми орус бийлиги биз жалаң гана аскерий объектилерге же ошол аскердик аскерлер бар, же аскердик техникалар бар жака соккуруп атабыз деп айтып атышат. Бирок аны реалдуулук, чындык, балдардын өлүмү, жарандардын, карапайым жарандардын өлүмү четке кагып атат да. Сиздин оозуңуздан да уккубуз келет. Сиз көрүп келдиңиз да ошол бомба түшкөн жерлерди. Ал эмне болгон жерлер? Турак үйлөрбү, мектептерби же ооруканабы, кандай? Өзгөчө Киевдин астындагы жана Буча, Ирпень деген шаарлардагы катуу салгылашуу болгон шаарларда мен өз көзүм менен ошол жактан өтүп көрдүк. Көптөгөн эл жашаган үйлөргө чейин атуулар болгон. Бул баягы согуштун өзүнүн эмеси окшойт, баягы катуу салгылашууда, анан тем более келип баягта согушка келген солдаттардын баары дайындыксыз жаш солдаттар. Өлгөндөрдүн сандарын, баягы өлгөндөрдүн сүрөттөрүн көрсөткөндө 18-20 жаштагы балдарды көрүп, аскерий өзүнүн дайындыктары аз болгон келген экен. Мен ойлойм, алардын баягы өзүнү коргоо ниетинде эле астында бирөө ок тийбесин, бирөө келбесин деп эле туш келе эле ата берген да.
ошондойлордон запкы көргөн жөнөкөй элдер көп. Анан ракетаны, келаткан ракеталарды кайра ПВО аркылуу коргонууда ракета өзүнүн жерине түшпөй, ошо кайсы жерден урулган болсо ошол жака түшүп, ошол жактан да зыян көргөндөр болду. Анан бардык эле ракета өзүнүн целине жетпейт экен. Кээ бирлери туура эмес координация менен туура эмес жерге түшүп, ошондой көптөгөн жарандарга зыян келди да негизи. Абдан өкүнүчтүү, бул мындай эми согуштун жүзү курусун. Сиз бул Украинада жашаган менен баары бир калыс адамсыз да. Украиндер менен орустар мындай кыргыз казак сыяктуу бир тууган эл. Азыр талкуунун өзөгү эле ушуга ким күнөөлүүгө келип такалат да. Мындай болтурбай койсо болот беле, тил табышып чечсе болот беле деген маселе. Эми мен өзүм жеке пикирим да, муну болтурбай койсо болмок да. Бул эки мамлекеттин башчылары, ошо мамлекеттин алдыда болгон кишилердин өзүлөрүнүн туура кеңешип, туура дипломатия кылуу менен муну кылбай койсо деле болмок. Бирок тилекке каршы менче дүйнөлүк чоң саясатта башка мамлекеттердин кийлигишүүлөрү көп болгон үчүн, биз көп эле мамлекеттердин өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон үчүн бардык эле кеңешчиз туура кеңеш бере бербейт. Ошон үчүн бул жерде Украинада да жаңылып калды окшойт. Менин өзүмдүн жеке пикирим. Россияда өзүнүн баягы эч боло турбаган амбициялары, эртеңки күнү биз бүттү СНГ мамлекеттерин башын бириктиребиз деген сыяктуу бир амбициялар менен жеке баягы өзүлөрүнүн кызыкчылык амбициялары менен ушул кесепетке келип калдыгы деп ойлойм да. Ушул жерде мындай да коркунуч пикирлер бар да. Азыр Украинанын бүтүндүгүн бузуп кирип кол салгандан кийин эртең ошол жоорогун бизге дагы кайталабай койбойт деп казакстандыктар, андан башка мына кыргызстандыктар деле чочулап атышат да. Сиз мындай канчалык жөндүү деп ойлойсуз ушундай пикирлер? Эми бул жөндүү болбосо андай ойлого кирбейт болчу. Анткени бул ойду жеке эле Казакстан эмес, ошо Украинага жакын мамлекеттер Латвия, Литва, Польша, Молдова сыяктуу мамлекеттер да мындан аябай кооптонду. Өзүлөрүнүн кооптонуп жатышат азыр. Дагы деле кооптонуп, эртеңки күнү ошол тияка түшкөн от бизге да келбесин деп Украинага жардам берүү аракеттеринде, ошолорго бир аз оптималдуу түрдө карап, кээ бир жактарында көмөктөшкөнгө кылып аткан иш-чаралардын баардыгы менимче өзүлөрүнүн жеке мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоонун натыйжасында болуп жатат. Же болбосо жеке эле Украинаны абдан жакшы көрүп жардам бергендик эмес го деп ойлойм да. Чын эле украиндерде мындай абдан улутчулдар басымдуулук кылып, жанагы орус тилдүүлөрдү кодулап, басмырлап иштеби. Негизи чабуулдун бир шылтоосу ушул болду да, денацификация депчи. Негизи мен Украинада 16 жылдан бери жашагам да, 17 жылдан бери. 17 жыл бою мен эч убакта украина тили менен сүйлөгөн эмесмин. Мен орус тилин сүйлөп атканда дагы ошо запад жактагы шаарларга барганда да, любой бүт шаарларына барганда да, сен эмне мага орусча сүйлөп атасың деген бир эме болгон эмес. Бөлүү болгон эмес. Бүт келген чет элдиктердин баары орус тилинде сүйлөшчү, алар деле орус тили менен сүйлөшчү. Анан биздин украиндардын деле украинча билбегендери абдан көп. Орус тилинде сүйлөшөт. Азыр тилекке каршы могу согуштун кесепетинен алар украинчага сүйлөгө мажбур болуп атат. Принципиалдуу түрдө мен украинча сүйлөйм деп атат да. Мен аны азыр өзүм да байкап атам. Өзүмдүн эле партнерлорум менен, мурунку досторум менен сүйлөшө келгенде мага украинча жооп берип атат. Сиз билесизби украинча? Украинча билем мен. Түшүнгөнчө мен да украинча жазып берип, украинчамды кайра мен азыркы убакта өнүктүрүп атам десем бул жаңылышпайм да. Эми негизги азыркы Орусиянын Украинага болгон жанагы согушу украинцтердин националисттик сезимдерин катуу ойготуп койду да. Тилекке каршы. Улуттук, мамлекетим деген сезимдерин. Орусияга жек көрүүнү күчөтүп, жанагы орустардын айтып аткан жана пропагандасы аякта нацисттер бар деген азыр чын эле болду да. Алар өзүлөрүнүн колу менен өзүлөрүнүн колу менен ошону жасап койду да. Биздин кыргызстандыктар эми негизи Украинанын телеканалдарын көрбөйбүз албетте, бирок орустун телеканалдары ар бир айылдарга барат. Ушул 24 февралдан кийин албетте пропагандалык биз туурабыз, алар туура эмес деген маалыматтар күчөп атат да.
ушундай шартта өз жеринен көргөн сиздин пикириңиз биз үчүн абдан керек жана баалуу болуп турат. Эми жагдайды карап туруп, аскерий эксперттер ушу быйыл жыл аягына чейин деле бул салгылаш токтобойт окшойт деп атышат. Сиз барып көрүп келдиңиз. Кандай элдин пикири кандай, ал жердегилердин, бийликтин пикири кандай? Эми мен азыр ошо акыркы жолу барганда эл деле, бийлик деле согушку акыбалга көнүп калган сыяктуу сезилет. Сиреналар, бомба, ракета келет дегенде деле элде мурунку коркуу жок. Эң биринчи паника деген жок. Даже ошо сирена болуп жашынгыла деп аткан үн чыгып атса дагы эл азыр жашынууну көп кажет көрбөй эле да. Адамдар баарына көнөт дегенди билдирет. Ошол мени бир таң калтырып жатат. Андан тышкары жанагы биздин Кыргызстандагы Россиянын каналдары бир багыттуу кабарларды көрсөткөн үчүн тилекке каршы даже мен жеке өзүмдүн атам менен сүйлөшүүлөрдө ошо Россиянын тууралыгын маалыматты тек бир багыттуу карагандыгына байланыштуу Россиянын туура кылып аткан катары көргөндөр бизде аз эмес экен. Бирок Украинанын өзүндө жашап жүргөн мен жаран катары мен ал жердеги болуп аткан нерсе адилетсиз деп мен 100% айта алам. Анткени күнөөсүз балдардын өлгөнүн, аялдардын өлгөнүн көргөндөн кийин, тем более Украинанын өзүнүн топурагына Украина барып туруп Россияга кирип алган жок да, Россиянын бир жерин алып алган жок. Алар коргонуп атышат. Алар коргонуп атпайбы? Салгылашы келип, сенин кошунаң эле келип, үйүңдү тартып алгысы келип атса, сен да коргонсоң сыяктуу эле булар өзүлөрүнүн мамлекетин короп калууга аракет кылып атат. Бир жерде ким чын, ким туура эмес деп айтуу негизи утопия да. Туура киши көрүнүп турат да. Тияка өзүнүн топурагын коргоп атат. Ага Россияга барып кол салган жок, Россиянын бир шаарын тартып алам деген жок. Биз эркин өзүбүз менен өзүбүз болуп бир мамлекет катары жашайбыз дегендин азыркы таптакы наркын төлөп атышат деп айтам. Буча, Ирпень деген ошо Киевдин тегерегиндеги шаар, чакан шаарлар тууралуу биз ошо согуштан башталгандан кийин уктук да. Анан ошол жерде жанагы Бучада адамдардын орус аскерлери чыгып кеткенден кийин көчөдө тороюп жаткан өлүктөрү бул фейк, буларды өздөрү эле жасашты, актерлор деп айтып чыгышты. Анан ошолордун арасында колу лакталган бир аялдын өлүмү боюнча да бул актриса деп жана башка ушундай көп мындай фейк деп эле орус маалымат каражаттары айтып чыгып атышат да. Буларды силер деле көрүп атасыңар. Биз мисалы үчүн таза маалымат алышыбыз керек да, туурабы? Кимиси күнөөлүү, кимиси фейк таратып атат же болбосо калп айтып атат дегендей. Ушул боюнча оюңузду уксак. Эми ал жерде калптык нерсеси жок. Ошол жерде эле мен тааныган кээ бир Украина жарандары өзүлөрүнүн көзү менен көргөндөрдү айтып, ал жерде көрсөтүлгөн бардыгы көрсөтүлгөн да андан да начар жерлер болду деп айтышты. Бирок негизи мамлекеттик кызыкчылыктар ойнолгон жерде бир нерсени көбөйтүп көрсөтүү бул деген бардык эле мамлекетте бар болуш керек. Менимче Украина тараптагы ошол жердеги болгон окуяны көбүрөөк мындай чоңураак кылып чагылдыруу максатында Европадан ошо согуштан бизге коргоого көбүрөөк мамлекеттерге жардам берсин деген бир натыйжада бир абартуу көрсөтүү болду. Бирок өзүнүн ичинде жанагы зомбулуктардын 100% көрсөтүлгөн жок. Зомбулуктар аябай көп зомбулуктар болгон экен, күнөөсүз кишилер өлтүрүлгөн экен, зордуктоолор, аялдарга болгон, балдарга болгон кыйноолор аябай көп болгон экен. Аны менин өзүм жеке тааныш, ошо жака жакын жашаган досторубуз айтып берди да. Эми мен алар айтып берсе андай нерсеге ишенбейт элем, бирок көзүм менен барып ошо жөнө эле турган үйлөрдө атылып, ошонун ичинин баары талкаланып, тонолгонун көргөндөн кийин ал жердеги болгон нерсе калп деп айтып кыйын да, өзүң менен көрүп тургандай. Биз албетте тегинисине же бул өлкөгө болушпайбыз, бирок таза мындай так маалымат алгыбыз келет эмеспи? Ошо таза так маалымат дегенди айтып атпаймынбы? Россия дагы кээ бир нерселерди көбүрөөк көрсөтүп атат, анткени жактоочу өзүнө издеп атат. Украина жакта көбүрөөк нерсени көрсөтүп атат, жактоочу өзүнө эметип атат. Бул негизи информационный согушта мындай нерселерди любой эле мамлекет кылат болуш керек да. Ошол нерсе бар деп ойлойм.
Бирок чынында эле жанагы согуш кишилер өлгөн, чындык муну биз өз көзүбүз менен көрдүк. Бирок жанагы көрсөтүлгөн даражадабы ал уже башка суроо. Сиздин эми Орусияда деле досторуңуз бар, Украинада андан көп. Мындай акылга келели эми болушунча канды төктүк токтотолу дегендей чакырыктар болуп атабы, мисалы үчүн? Ошондой коомдук пикирлер жаралып, анан алар лидерлерге, саясатчыларга таасир этип бир токтолушу керек го акырычы. Эми азыркы тапта мындай чын эле анализдеп карай келгенде, андай сүйлөшүүгө эки тараптан дайын эмес деп көрүнүп турат. Азыркы убакта Украина эли дагы, Украина мамлекети дагы Европа мамлекеттерин, Америка мамлекеттеринин жактаучулары көп болгон үчүн өзүнө ишеничүү болуп турган убакта. Дал ошол үчүн же башка дагы кызыкчылык же баалуулуктардан уганбы? Башка өзүнүн жана мамлекетин коргоп калуу. Эртең күнү биз Европага кошулсак да башка жакшы нерселерге жетебиз дегендер факторлор да бар. Бирок көбүнчө фактор азыр мамлекет жактан, Европа жактан биз керектүү жардамдарды бере алабыз, Америкада бере алабыз деген үчүн муну биз Facebook'тагы жазуулардан, тияктагы досторубуздун айтууларынан мындай ушундай бир жыйынтык чыгарып атам. Анткени биз дейт азыр уже Орусия менен отуруп эме кылбай, наоборот алдырып ийген жерлерибизди кайра алып, биз өзүбүздүн немебизди коргообуз, уже күчүбүз бар, бизге жардам бере турчулар көп деген аябай жазуулар чыгып атат. Айтуулар болду. Мисалы, Донбассты кайра өзүбүздүн карамагыбызга алабыз, Крымды кайра алабыз деген азыр эмелер чыгып атпайбы, биз токтобойбуз депчи. Ошол болуп атат. Зеленский да аны айтып атат. Зеленский мамлекет башчы катары андай сөздү айтууга мажбур, анткени ал эч убакта биз берип коебуз деп айтпайт. Бул жактан Орусиянын да өзүнүн бир эмеси бар. Мен бул согушту жоготтум, жеңилип чыктым деген бул Орусия үчүн чоң минус да. Жүзүн жоготту. Жүзүн жоготту. Ошо жүзүн жоготуу болбош үчүн Орусияда колдон келишинче аракетин жасайт деп ойлойм. Украина колдон келишинче тиренет деп ойлойм. Ошон үчүн бул согуш жакынкы арада, тез арада бүтө турчудай эмес. Аягы көрүнбөйт деген пикирлердин жүйөсү ушунда турбайбы? Азыркы тапта жылдын аягына чейин эч бир эме көрүнбөй эле да. Менин өзүмдүн жеке пикирим. Бул процесс улана берет окшойт. Глобальный башка жерлерде бир чоңураак бир нерсе болуп эле бир жер унутулуп калбаса, азыркы тапта бул азыркы акыбал улана берет деп ойлойм. Украина деле жөн мамлекет эмес да. Буудайдын абдан чоң бөлүгүн дүйнөгө экспорттойт. Андан тышкары дагы башка индустриалдык мындай товарлар бар да. Негизи эле согуш болгондон кийин Европанын босогосунда дүйнөдө баардык мындай экономикалык кыйынчылыктар жаралды. Психологиялык кыйынчылыктар жаралды дегендей. Эми булар сиздердин дагы чечимдерге таасир этип атат да. Туура. Эми негизи азыр бул согуштун айынан дүйнөдөгү логистикий цепочка бузулду да. Мурунку өзүбүздүн деле мен азыр иштеп аткан бизнесте карап көрсөк, $3000 товар төлөп ташытып аткан машинелерге $8000–9000 чейин акча төлөп калдык. Албетте биз буну өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн бербейт, муну башка бирөө чөнтөгүндөн бербейт. Конечный потребитель акыркы ала турчу киши ошо чөнтөгүнөн ошол баага алат. Бул кыйынчылыкка алып келет. Азыркы тапта элде мурункудай акча жок, инфляция болуп атат, экономический кризис бар жерде болуп атат. Элдердин эртең күнү бул жашоосуна түздөн түз таасирин берип атат. Украинага да берип атат, дүйнөлүк жерге да берип атат. Мунун аягы кайса калып барат азыр прогноз кылуу абдан кыйын болуп турат да. Ошентсе дагы бардыгы тынчтык жолу менен чечилсе деген үмүтүбүз бар. Жанагы согуштардын бардыгы сүйлөшүү менен жыйынтыкталат эмеспи? Болгон ошол сүйлөшүү эртерээк болсо экен деген. Биздин да үмүтүбүз ошол, эртерээк сүйлөшүү болуп, бир багыттуу болуп, биз да ошо ишибизди улантып, мурунку иштерибизди да өнүктүрсөк деген ойдобуз. Эми бул качан болот? Биз азыр только божомолдук эле бизге түшүп атат да, бизде калып атат да.